Mına keche Kırgızstan'a belgili bir sayasatçı Madumarov koronavirüs yok nerse, bu çoğundordun bayağı özünce çıkargan nersesi de bu açık öz olduğunu unuktun da. Anan bu dünya yüzünün elleri büyük çoğundur süйлöş olup kılbasa gerek. Bu jalgan değil mi? Madumarov jaktan jalgan eldi jön bayağında tetirjak ügütte otat da oylap otam da emes. Bu taksir eğer Kur'an'da Allah'ını köp süyleyip eğer şimdi şu elin aldığında şunca elin aldığında karap tursasın da yok bu hükümetin sizleri aldı otat, anday kılıp munday kılıp otat dep Germaniyanın olsa nemeden saktadı, ne o bejinizlerden saktadı, atay şunday kılıp otat dep neme kılıp otat. Anın koksanday emes bolup kalsa bu taksirin günesi kanday bolup kalat. Bu oylama süylep koydu, kanday bolup kaldı şu emin koldan geçince жооп берип koysan şunday meselelerge. Bu jalgan nerse menen eldi kıyla Kırgızstan'ın adamları başka oy yurtu bolup kaldı уже. Bu virüs yok nerse ki bunu просто çoğunuz aldı odat geldi. Men Adaham Madumar Mırzanın sözünü uqqan jerim jok, birok AKШga жооп берген Тынчтыкбек Чоротеген агайдын айткандыгын жазуусун окудum da. Anan negizi hiç bir akıl esti adam al virüs yok da ayta albayt. Bunu hiç kim aytkan jeri jok. Virüs bar. Birok oşol virüstün артында эмне сырлар катылгандыгы жөнүндөгү сөз жөнүндө кетип атса керек. Балким Мадумаров мырзанын сөзүн ал киши мындай акыл эстүү көзгө көрүнүп калган киши да кишинин сөзүн дароо эле ал деле көрүп турат. Адамдар ооруп аткан, өлүп аткан, башка болуп атканын көрүп турат да. Германияда оору бар экенин көрүп турат. Бирок анын максаты ошол вирус өзүнө чыгып калган жери жок. Балким вирус ойлоп чыгарышып, ушинтип таратышты. Бул башка оору эмес, бул деген бир саясий оорунун бар экени анык. Бирок ошонун пайда болуу себептери жана ошонун жыйынтыгында эмне жыйынтыкка келебиз деген маселени айтты болуш керек. Анткени бул боюнча мисалы үчүн жанагы Белоруссиянын президенти Лукашенко дагы сүйлөп атпайбы? Ошо кишинин сөзүн колдоду деп Тынчтыкбек Чорот деген сөзүндө жүрөт. Анан бул деген сөз ал ооруну жок деп айткан жери жок. Эч ким оору бар экенин баары көрүп турат. Асманда күн чыгып турса кантип эле күн жок деп айтышы мүмкүн. Бирок маселе ал жерде оору эмес, оорунун аркасында башка бир экономикалык, саясий бүткүлүн өзгөртө турган бир пикирлер бар деп айткысы келип атса керек. Анткени мына Киссинджер мисалы үчүн атын туура айтып атам жок билбейм. Американын мурда тышкы иштер министри дагы ушундай сүйлөп атат. Бул оорудан кийин дүйнөдөгү абал өзгөрөт, башка жакка барат, экономикалык, материалдык, ошондой эле баалуулуктар өзгөрөт. Муну көптөгөн диний адамдар дагы еврейлердики болсун, башкалардыкы сүйлөп атат. Ал эмес биз деле ушул боюнча сүйлөсөк, кээ бир адамдар оору таптакыр жукпайт, келбейт. Жок, адамдар биз оорудан Кудайым сактасын, бизге келбейт деп үмүт кылалы деген сөздөрдү, позитив сөздүн бардыгын чоок ажы келбейт деди эле келип калды го деп мени шылдындап аткандар бар да. Маселе урматтуу бир туугандар, насип кылса оорудан айыгабыз. Кудай таалам айткан, пайгамбарыбыз айткан сөз бар, анан элибиздин акыл кеп бар, эгиз ула кайрышыбак деген. Ушул оорунун шыпасы келет. Пайгамбар алейхисалам айтат, Кудайым кандай оору жиберсе, анын шыпасын кошо жиберет деген. Бирок ушул оору бүткөндөн кийинки дүйнөнүн абалы кандай болот деген бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдар, бүткүл дүйнөлүк аалымдар ушунун тегерегинде баш оорутуп аткан кербездери. Ошондуктан Мадумаров менимче ушул боюнча сөз козгогон болуш керек деп мен күмөн кылсак туура болот го деп ойлойм. Болбосо оорунун бар экендиги бардыгы көрүп эле турбайбы? Айтыңыз. Чек ара боюнча маселе чындыгында мисалы үчүн мындай да. Мисалы үчүн мынакей. Мен чек арага турам деп даярдандым да. Муну ак плакат турбайбы? Ушул плакат азыр Кыргызстан территориясы дейбиз да. Ана муну капталып талаш маселе. Талаш маселе бизде канча жылдан бери падышаларыбыз бар, бирок чечилбей келет. Анткени бизде көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп чек араны чечишпейт да. Жеке менин түшүнүгүм талаш маселеде макул. 60-ын аларга берип 40-ы бизге калса дагы берип болсо дагы чек араны тактап алыш керек да. Анткени чек ара такталбай болгон сайын бери кирип коңшулар кирген сайын ошака өтүп кетип атат дагы, биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болгондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна нааразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чек ара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жакка келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Жерди сатып берди, антип каркыра боюнча казактарга сатып берди деди. Казактар кыргыздарга сатып берди, ызы чыгып жүрүшөт мисалы үчүн. Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок.
Бирок бизде саясат ушундай экен да, мадым арып болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн мадым арып берди деп ызычы кылып ачып, бирок ал берген эмес аны. Ошого мындай билбейсиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ниhi." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөөк. Четинде кармап отур, четинин четинде кармап отурасың мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, изин жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мындай жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чек арадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөсүң кандай проблема бар экендигин. Ошого эгерде бизди мамлекет менен каалайт элем, ошон ушундай кылып талаш маселени бирге келип, мейли алардын макулдугу менен болсун, бирок такталып кала турган болсо, эгер биздин Кыргыз жаранда калып калса, көчүрүп келип үй салып туруп, мына Өзбекстандын президенти Манас Айылов салып койду 40 күндө бир айылдын бардыгын. Көчүрүп алып туруп, берип, бирок тактап ала турган болсок, адамдын каны төгүлбөйт эле да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңер, Кааба дейт, Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, мына мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулманды өлтүрөбүз десе, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. А бизде чек арадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Жер Кудайдыкы. Ошон үчүн чек араны такташ керек, ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматты териштирип алабыз, азыр айтып бериш керек. Бизде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, анты берди, минти берди деп ызычуу кыла берет, иш калбай кете берет да. Эгер ушундай сөз боло, биздин элибиз анык башы жакшы дегенде, анда биздин акайбыл чечип коймок эмдигиче. Анда жанагы чек ара мында кыркылбастан баягы жер токтойт эле. Ошондо бере турган берип кыркып калганда, азыр бияка чейин жылбайт, урматтуу бир тууганым. Биз билбейбиз көп нерсени. Картаны жакшы билгендер көп нерсе мындай болгондугун билет, урматтуу бир тууган. Маселе такталбай тургандыгы үчүн. Балким сенин айылың чыгарып талаш жерде турат. Мейли жериңи бер, ага ыраазы бол сен. Сага бияктан жер беребиз. Зато адамдын каны сакталат. Зато ошондон бери кирип кетпейт деген маани да. Чынбы? Жанагы Сингапурдун атасы Ли Куан Ю деген бир сөзү бар. Чыныгы лидер ким дейт? Чыныгы лидер дейт. Кандай гана чечим, оор чечим кабыл албасын, ошол чечимдин туура экендигин, пайда экендигин өзүнүн жарандарына түшүндүрүп бере алган адам дейт. Чыгып айтыш керек, элим деш керек. Жер жок болуп кетип атат. Анын бир эле маселеси мына ушундай кылганда болот десе, түшүнөт эл. Анан коркуп эртең кетип калсам эмне болот экен, анан Кудай сөк эмне дейт экен, бужу деп эртең деген болбойт сага. Сага бүгүн деле бар, болду. Императорлордун келечеги болбойт. Алар бүгүнкү менен иштеш керек. Эртең башка император болот. А сенин жашооң Кудайдын колунда. Аламдын баары чогулуп сага жамандык кылгысы келсе, Кудай тагдырыңа жакшылык жазса, эч ким сага жамандык кыла албайт. Эгер Кудайым сага жамандык жазса, дүйнөнүн баары чогулуп келип сага жакшылык кылып бере албайт. Ушул бияка кире турган болсо, маселе чечилет эле. Сиздин сурооңузга жооп мен айтам, ашыгы менен берилди деп ойлойм. Эмеспи? Жок ушундай.